Ал эми азыр алыңыздарга конкурстан сырткары бүгүнкү агайыбыздар ушундай жакын эле арналган куудулар сынагына атайын убактысын бөлүп конкурска катышканга убактысы болбоду, бирок бүгүн атайын убактысын бөлүп келип отурган Рахман агайыбыздын дагы бир жакшы көргөн окуучулардын бири, сиздер сүйгөн, биз сүйгөн таланттуу инибиз. Алыңыздарда Союзбек Сейитказиев кол чалдырмаңыздар, соке. Неме? Bunun үйü var, maşinası var, ошол үчүн катышпады. Ay rahmat. Çok rahmat. Men ızıcı ol, kol çap dep dele aytpayım, голос берди. Ma bari biraz. Просто men moğulardın taqdırı çeçilip atkan кезде süylöp turam uşu jerde. Azı sizlerdi güzelden sanayt, men uşu sizlerdi alaqsıtış üçün geldim. Kançalık dengelde alaqsıtan bana az göröbüz deyim. Biz эме ошо Рахман агайыбыз бизди тарбиялап өстүрүп, чоңойтуп, ушундай татына кайгылуу эрежеге жеткирди. Ана мен конкурска катыша албадым, белгилүү себептер менен. Себеби дегенде баягы эле жалпы эле Рахмандын беш тапаны келип алыптыр деп айтпасын деп, анча мынчабыз четтеп турдук, четтен карап кандай болот экен деп. Анан болуп атканын көрүп атабыз. Кудайга шүгүр. Агайыбыз ушунчалык балдарды тарбиялап өстүрүп койгон экен, мына алдыңыздарга чыгып, ар түрлүү образдагы сонун күлкүлөрдү тартуулап берип атат тугандар. Өзү кыргыз эли оригинал эл, башка элдерге окшош болгон, тез чиндеп, тез таарынып, тез жазылып кеткен элдердин катарына кирет. Мен муну эмнеден байкап калдым? Себеби биз бир нерсени тактап, аягына чейин чыдап, укпай эле мушташ чыгарып берет. Анан эле кайра өзүбүз уят болуп эле неудобно болуп жүрө берет экенбиз. Себеби муну эмнеден байкап калдым? Былтыр кышта Бишкекте индустар жөнүндө видео чыгып кетти эле. Кыргыз аны тактаган жок. Көчөгө чыгып алып алдынан чыккан индустун баарын сабап, индуска окшош кыргызын кошо сабап. Тактабаган ошол жерде тактап койсо болмокта. Сабап, анча мынчабыз кыйкырып жатып калдык. Ай, сен капкара бол, индуска окшош элең, чыкпай тур, майып кылып коет, чыкпай тур деп. Үйдөн чыкпай быгып жатып калдык 1-2 күн. Аэропортко чейин апарып пробка кылып тыгып, анан кайра бери келатканда укпадыкпы? Биздики туура эмес экен. Анан эл аралык деңгээлде уят болуп кайра официант болуп калдык го индустарга чай ташып. Ошон үчүн бир нерсени тактап алышыбыз керек экен. Анан Кудай сактасын деп эле жашап жүрөргөн эл экенбиз биз. Мындай биз өзүбүз жизнь сактанбайт экенбиз. Биз сактанганга болбойт. Бизди только Кудай сакташ керек. Машинаң балону ылсый экен, жолго чыкпа, төбө башыңа кар жаап атыптыр десең, Кудай сактасын, биз барча эрип кетет дагы. Оозуң жаман эме экенсиң, постоянно сүйлөйсүң деп кайра сени жакалайт. Анан ошентип чыгып баратыр, анан ала берде жатат, анан кийин Кудай сактап чыз деп тыгылып ошол жерде. Өзүн эле сактабай аркадагы пробкага кошо сактап отурушат ошол жерде. Жол тайгак экен, акырын айда, Кудай сактасын деп отуруп, тоголонуп кетет. Машинаны көрсөң, коробка болуп калган болот. Ами, могу машина эмне болгон десең, дагы жакшы ичиндегилерин Кудай сактаптыр, эч ким эчтеке болуп отур деп сүйлөшүп калабыз. Ой, кыш келатат, көмүр алып койгула, албай койбуз. Канча бир тонна жетпей калбасын, дагы алып койбойсуң. Кудай сактасын, кыш жеңил болот да, Кудай сактасын. Анан артып калса, анан ал күйүп калып, кийинки жыл жакканга болбой калат экен. Деп атып эле кыш оор болуп калса, кайра каптап, карала торолуп эле Кудай сактап жүрөбүз көмүр ташып. Бир башкача же ушу жагабы бизге ушундай экенбиз да.
ооруп атканда ооруп калыпсың больницага барып койчу да Кудай сактасын өтүп кетет Кудай сактасын өтүп кетет анан эле кийин больницага барып сүйлөшүп калат эмне болуп десе кеч келип калыптыр жана армянский номурдагы машиналарды айдаганга болбойт биздин мыйзам жол бербейт экен десе дагы болбой эле Кудай сактасын мени айдап жүрөт дейсиң элдин баары айдап жүрөт деп алып алды эле өткөндө мыйзам иштеп кетти эле эмне болду Кудай сактай албай калды ызылдап жатып калды карапайым элди эле кыйнай бересиңер эмне менден башташыңар керекпи дейт го бирөө анан кимден баштайлы десе таппай жүрөт кимден башташын өзү бирок мойнуна алгандар дагы болду айтышты го мен өз аялымды угуп эле тынч эле жашап жүрө берсем болмок өзү бир жашынакай машинаны сатып альфат айдайм деп атып тооккан алып алыптым мен ал акчасына деле машинага деле кейиген жери жок ал просто аялына бир нөлгө түшүп калганына кейип атат баягы эми анын аялы өмүрү бою приколдойт бир иш кылайын деп аттым эми кеңешпай альфард бир жактан кечирип калса да каякта жүрөсүң альфард дей берип ал бүттү альфард боюнча калып кетти мына бүгүн конкурста көрүп отурам аталар да көбүрөөк келиптир апалар отурат негизи кайсы жерге барсаң 70-80% аял да чындап автобуска түшсөң деле базарга барсаң деле көчөгө чыксаң деле бул эркектер биз мындай сейрек кездешүү жаныбарларга окшоп жоголуп кетип аткан жокпузбу бирөөнүн үнү араң чыгып атат барбыз ушу темп менен кете берсек бир 20-30 жылдан кийин кызыл китепке кирип калбасак болду биз эркек көргөндө эсе болуп калат эркек кетип атат аял заты назик алсыз слабый көрүнгөнү менен любой эркегин шалдыратып коет экен любой энергиясын соруп таштайт мына могу жерде апалар отурат аталар үйдө калган энергия жок качан келесиң деген боюнча отурат убагында апалар сурачу аталарды качан келесиң деп азыр аталар сурап калды качан келесиң наоборот болуп кетти да себеби аял заты сүйлөп отуруп эле любойн жыгат экен булар мушташпайт экен урбайт экен теппейт экен только кечери сүйлөгөндө кечинде тиги болбой калган болот каңгырап мээ иштебей калган болот кайсы биринен сурай берип тажатат сиздер натураңыздардан тергөөчүсүздөр билесиздерби мындай тергөөчү деген кесип бар го сиздерди окутпай эле алып коюш керек тергөөчүлүккө болду любойн тергеп тактап кимдин эмне кылганын тез арада сураштырып билип коесуздар сиздер азыр мынагы кылмышкерлер кармалып атат бирок тергөөдө деп эле 6 ай өтүп кетип атат го ушу эркектер да тергей албай бул жерге отурат ошол жердечи ошондон көрө бир 4 аялды алып койсоң баардыгын күнөөсүн мойнуна коймок уже кандай болгон себеби булар күйөөсүнө бир суроону 1 жыл берип жүрө берет байкайсыздарбы чай ичип атып ошол суроону берет коноктон келип атып ошол суроону берет кайра дагы бир настроениең нормальный кезде дагы ошол суроону берет эркек бир эле суроого ар түрлүү жооп берип жүрө берет ошентип атып тактайт моңсу точно деп даже үйүңөн кийинип алып жумушка кетип атканыңды көрөт дагы каяка деп сурап коет өзүң шоксуң да каяка болмоду жумушка кайра келесиң андай калып кетмек белем келем жумушта жүрсө да чалып каяктасың жумушта качан келесиң ой бүткөндө келем жумуштан чарчап кирип келсең дагы каяктан келдиң ой жумуштан эле келдим отурган жериңен эле козголуп эле жөнөсөң да каяка ой кухняга суу ичип алайын суу ичип келатсаң дагы ишенбей тактайт кухняда эмне кылып жүрөсүң темселеп эле калтырат ой суу ичип жүрөм айттым го азыр отурган жериңен дагы туруп жөнөсөң эмне болду ой телефон зарядка сайып коеюн телефонуң зарядка сайып кайра келатсаң темселеп эле эмне кылып басып жүрөсүң телефонуңа звонок келип кетсе дагы ким ой үйдөгүлөр эмне дейт кое тур алайын анан айтайын алып сүйлөшүп бүтө эле койсоң эмне дейт ой эчтеке дегендери жок жөн эле алла кабыл сурады телефон көрүп атып күлүп берсең дагы эмне күлүп атасың эмнеге күлүп атасың сен ай жөн эле күлүп атам сен эмне жиндисиң сен жөн эле күлгүдөй дейт ой эле эмне мага күлүп атам мына ушуну
бүт сурайт мына тергөөчүнүн иши кайтып кетет. Пульт каякта десең, аны эмне кыласың? Ай, сени котормок белем телевизорду котором, бер бияка. Сураптыр. Көнүп калат экен. Бир жолу автобуста кетип атып, телефон мазгуна келип калып, алып сүйлөшүп бүтүп эле койсом, жанымда отурган келин кит дейт менде. Мен дагы чочуп кетип, эмне дерим билбей, болсун деп коем ага. Көрсө, ушундай экен. Бир дос баламды айтат, мен да бир жолу автобуста кетип атып, СМС жазышып кетип атсам, жанымдагы окуп кете бериптир дейт. Бүт. Анан голосовой келип калгандан угуп коеюн деп мынтип угуп атсаң, чогуу эле угал дейт. Аралашып көнүп калганбыз. Мен достор менен эс алганы кетип атам, мага вообще-то чалба, билесиң, эркектердин арасында чалганда позор бул болбойт. Десең, макул деп жөнөтөт, анда башкача ыкма менен тергейт. Кичинекей кызың же балаң видео звонок менен чалат. Ата каяктасыз? Ошо кезде жизнь өзү чалып аткан болбойт. Бер жагында апасы көрүнбөй. Еще үйрөтүп турат. Айланаңызды көрсөтүңүз, кимдер менен отурасыз деп тергейт. Анан жумуштан чарчап келесиң, эме эс алгодан. Негизи кыргыз эс алганы бар, чарчап келет, байкайсыздарбы? Бир эле чарчадык, бир эс алып келели деп тоого чыгып кетет, кечинде картошка каскан кишидей болуп келет. Кандай эс алдың десе, жаба чарчаппыз, эс алып алып, жумушка чыгалы деди. Так эле үйдө эс алат экенсиң, үйдө эле эс алып бербейлик билсең. Анан келесиңде мен чарчадым, жаттайын десең, ами, кызыксың го? Мен сени күтүп чай ичпей отурбаймынбы? Бас кухняга чай ичебиз дейт. Бул кухня тергөөкана, туугандар. Тергөөканада кылмышкерлер жана сигарет берип, суу берип тергейт го, булар чай берип, оокат берип тергешет. Баштайт анан. Кандай отурдуңар? Жакшы отурдуңар? Жакшы. Айбек эмне деди? Айбек эчтеке деген жок. Куку эмне деди? Куку деле эчтеке деген жок. Айлана эмне бирөө бирдемге деш керек беле десең, эми дейм да. Сурабачы баскан турган сурай бересиң десең, ами, сага эмне болгон? Буга чейин жаштакай эле айтып келчү эмес белең дейт го. Көрсө эркек настроениясы нормальный кезде өзү айтып берет экен бүт баарын. Анан кийин айтпаган киши болор экен өзүнчөчү. Анан жинин келип кетет, сураба, баскан турам, сураба, вообще, сураба менден десең, таарынып каласыздар го. Басканыңыздардан билинет го, беттериңиздер титиреп мындай бир башкача басып мындай. Чайларыңар чайып алып келип мынтип. Кашык колго жетпей түшүп кетти эле бир бале болуп баштаганда, ошондо түшүнөсүң, значит, жана айтпай койдум, ошого таарынып калды деп, анан, анда жана мындай эле болгон десең, айтпай эле кой, жана айтпаган, эми айтмак белең деп кайра коюш. Кайра жалдырап жүрүп айтасың аркасына. Аял заты бир нерсени билгиси келсе, ал акыры түбү билет экен. Ошон үчүн эркектер көчөгө кандай барып келсеңер, дал ошондой кылып айтып бергиле бүттү. Болгондой айтып жашай бер. Бирок анда дагы ишенбей куратат да буларчы. Ушундай десе, байча сени каракчыдай кылып менден башка ким карамаган сен өзү. Так шүгүр десең ата мен тийгениме деп ошол жерде. Өзү эркектин орду көчөдө деп баары айтып атат. Себеби эмнеге? Адам ата топурактан жасалыптыр, туугандар. Топурак үйдө болбойт экен. Топурак үйдө көп турса, көбөр бир балекет болуп кетиши мүмкүн. Сыртта жүрүш керек экен. Ал эми аял кабыргадан жасалган экен, ал үйдүн ичинде болуш керек. Себеби кабырга эшикке чыгып кете турган болсо, бир ит-бит көтөрүп кетип калышы мүмкүн да ошон үчүн. Ошон үчүн кабыргаларды абайлайлы туугандар. Бар мага голос жок. Анан мага жумушуңа жараша ар ким кайрылат экен. Ошону эле адам баласы туура түшүнүп, ошондойго чычалабай эле жооп берип жашаш керек экен. Мисалы, мэрден шаардын тазалыгын сурайт экенсиң, акимден да бир нерсени сурайт экенсиң, артист көрүп калсаң, андан ыр жөнүндө сурайт экенсиң, ырчыларды көрүп калсаң. Сен ырчы эле? Өчүп кеттиңби? Көптөн бери чыкпай калдың, жаңырың жок, ырдап койсуңбу дейт экен. Кудулду көрүп калса да, "О, кудул, кандайсың? Күлдүрчү" дейт. Моментально ырдап койсоң болот. Ну, күлдүрүш кыйын да.
Бирок күлдүрөйүн деп аракет жасап көрсөң күлбөйт дагы. Сага караганда Бисмилла туку жакшы күлдүрөт деп настроениең чүгүп кетип калды кайра. Же тукусун тааныбайсың кимди? Ошентип айтсам мен бир дос балам айтат, силерден эле эмес, бизден деле сурайт, мен врачмын дейт. Бир жерге конок барып отуруп калдык дейт, отуруп калгандан сурашып калды дейт, ким каякта иштейт, ана теги болду. Мен врачмын, не врачтың, тиш доктормун десем эле, бирөө борсок чайнап аткан жеринен эле, мага тиштигер кайсың деп күлүп калыптыр дейт алдыма. Кой отур биринчи алдың жут, анан кийин айтам аны. Эми ишканага барыңыз, номерин берейин, жок шектен эле көрүп койду дейт. Дагы жакшы дейт, тиш доктормун дейт. Башка доктор болуп калсам эмне болот эле дейт. Көрсө, тиш жөнүндө да көп кызыктуу окуялар бар экен. Ошо тиш жасаган дос баламдын жумушуна кирип барып калсам, күлүп отуруп турган. Эмне? Настроениең жакшы го десем, жана бир дос балам келген, анын үстүнө 2 тиш салдырып аткан. Анан ошону даярдап койгондо келип калды дагы салып көрүп, жакшы жарашты да, сонун болду а деген. Эмне кое тур, аны килейлеш керек, кое тур, бүт элек десем, катыр мен тойго кетип аттым, тагын барып келейин, эртең келип килейлейбиз деп чыгып кеткен дейт. Кайра эле 15 мүнөттөн кийин тиши жок келип калды дейт. Тишиң кана десем, машина тебелеп кетти. Ама бетиң эчтеке болгон жокпу? Жок, жана остановкада чичкирди эле, ыргып кетти эле, алгыча автобус тебелеп кетти. Анан сүйлөшүп күлүп отурсак эле, эшиктен бир кыз кирип келди дагы, сумкасын ачып эле кирип деген 2 тиш көтөрүп чыкты да. Анан чочуп кетти. Аме, карындаш, бул сенин тишиңби десе? Жок, апамдын тиши. Апаң тиши сен эмне кылып жүрөт десе? Кече сындырып алды элек, жазаткан алып келдим дейт. Замандын жетишкенин кара. Апасы үйүндө, тиши больницада жүрөт. Бир аксакал дагы кеп тиш салдырып 60-ка жакындап калганда, анан бар үйүнө бар отун жарганда, иш кылып атканда бар тиштенип калат эмессиң, иштечи анан мижайт эткен окшойт. Тишин алып тур да дөңгөчтүн үстүнө коюп туруп, ташы отун жарайын десе эле тишти акчолтой көтөрүп алып качыптыр да. Ак барам, балам ташта дегенде эле акчолтой тишти ташта деп кыйкырып жүрөм дейт. Кыскасы, жашоодо ишиңиздер да бүтпөсүн, тишиңиздер да түшпөсүн туугандар. Азыр эми сонун заманда жашап атабыз. Күлкү дагы бул дооруна жараша өзгөрүп турат экен, ар бир доордун өзүнүн күлкүсү болот экен дегендей. Ар бир жашоо жашалып өткөндөн кийин ал дагы күлкүгө айланып калат экен. Азыр эмне? Евро стандарттагы үйлөр, Европанын стилине түшүп калдык, кадимкидей сонун үйлөрдө жашап атабыз. Мурда үй салганда мындай аталар салчу экен үйдүчү, мурда аталар салчу экен. Азыр үйдү аялдар салып калыптыр. Чын кадимкидей эле эркек билбейт, аял. Кухням мындай болот, потологум мындай болот, зал мындай болот, детский мындай болот. Эркек турат ошол жерде, мен ушундай үйдө жашайт экенмин да. Анан бир жери кыйшайып калса эле, мен кыйшайып калыптыр, мен акчасын бербейм дейт. Мурдак аталар үй салганда мындай топуракты, мындай камыр жуугандай алып келип уруп кетип атып, бир жака кыйшайып кетсе дагы, биян кыйшайып калды го десе, эчтеке болбойт, аны балта менен бир жака түзөп коесуң, нормально болот. Балта менен чыкканда кирип кетпедиби десе, аны деген кара шубак түзөйт. Кара шубактан калганы кум шубак түзөйт. Кум шубакта деле ирип атат го десе, ал аттаганда билинбей калат. Аттаганда деле ирип калды го десе, башты оорутпай ошоке туш кийиз тартып кой дейт эле, болду. Туш кийиз тартып коюшат, түп түз көрүнөт, келип жөлөнсөң да жарыкка кетип калган үйлөр болот. Бирок ошондой үйдүн ичинде бактылуу кишилер жашайт. Азыр евро ремонт 2 этаж үйдүн ичинде стресстеги кишилер жашап атат. Башкача болуп кетти да заман. Анан кара балтадан чыккан калың килемдерди алып келип, дубалдын бетине мык менен кагып, өзүбүз чука шалчада отура берипсиз да. Биз кийин түшүндүк ага отурат экенибизди. Азыр деген плитанын түрү бар, сензерный болуп кетти. Кааласаң тамагың жылытып берет, сыгып берет, бардыгын даярдап берет. Бирок маанайыбыз жок. Мен ошол 95-жылданбы 2000-жылга чейин мен эсимде калыптыр. Бир спирал деген бир буюм болот эле, билесиздерби? 2 кирпичти ири-бири кылып оюп туруп эле спирал салып коет эле. Анан ал убакта мындай точка, вилка деген түшүнүк жок болчу, билесиздер, а? Тамдын боорунда мындайдан зым келет эле да, 2 ириге мындай капкара болгон зым, ошол точка болот эле. Спиралга уланган 2 ириге мындай зым турат эле, ал вилка болот эле. Мурдакы апалар менен жеңелер сварщик окшош болчусуздар, билесиздерби? Тамак жасарда эле сварка кармап чат 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 чат. Мунса жабышпай чат деп бир жабыштырып коет. Ал спирал көп бактылуулук күндөрдү эске салат. Үстүндө
чай деле кайнай берет, окат деле буша берет, аш деле демдей берет, бүт нерсесин кыла берет. Кышында отопленияның ролун ойнойт. Жатарда светтин өчүрүп койсоң, светильник, романтика тартуулаган светильник. Кызыл, андай светильник жок азыр. Ай, жанына бир челек суу коюп койгула, тамакты кургатат, абаны кургатып берет деп жанына суу коюп койсоң, эртең менен бет жууганга жарап калат, биягы Аристон. Айланасына кир жайып кургатасың, жакыныраак жайылып калган болсо күйүп калат. Ошондой кийип жүрдүк да, саргайып күйүп калган гамаштарды кийип жүрө берет элек го. Мына өтүп бер өтүпчү. Ботинкаларды жайып коюп унутуп калсаң, мыйрита кургатат эле. Өзүң ботинкаңды өзүң тааныбай калат элең. 42 болсо 40 болуп калат эле ботинкаңчы. Батпай эле тепкиленип жүрө берет элең. Анан аябай ток тартат эле. Тамак жазып атып апалардын көп токко тартылганын көрдүм. Эт куруп аткан жерден эле титиреп эле жоолуктары кыйшайып, өңдөлөттөн кетип эле. Адам токко тартылып атканда эмнени сүйлөп атканын өзү деле билбейт, будуруп таштайт бүттүгүн. Акелерибиздин сигарет күйгүзөбүздө токко тартылганын көрдүк. Азыркыдай сигарет жок да, махорканы алып келет, салаттагы шилекей дагы ошо суу боюнча барсам ток тартат деген түшүнүк болбосо керек ошондочу. Ошондойдан бар титиреген моюнча муун чыгып кетип атканда жанынан бирөө момундайдан карап, спиралга күйгүздүңбү деп өтүп кетип калат эле. Анысы дагы деген моюнча эшикке чыгып кетип калат эле. Ошонтип ошол спирал ток тарта берип, акыры спирал деген аты өчүп, ага козёл деген ат коюп койду. Ошол козёл болгон боюнча көрө элекпиз. Жашоодо козёл болуп калгандан Кудай өзү сактасын тугандар. Балат, ушу чала жаган жамгырдай тыпыр деп турсаңыздар. Анан калганына өтүп кетебиз акырындан. Мисалы үчүн кыргыз эли кыйын эл, кыргыз эли баатыр эл, кыргыз элинин жүрөгүндө жалыны бар. Ошон үчүн биз дүйнөнү кыдырып кеттик, любой жайга барып жашап кетебиз. Биз ушундай уникальный эл экенбиз деп кыйкырып атабыз го. Биз эмнеге мындай болуп калдык десе, көрсө, биздин каада салт, үрп адаттар бизди кадимкидей ушуга тарбиялайт экен. Себеби Европа өлкөлөрүндө балалуу болуп кала турган болсо, баласын өзүнчө багат экен. Чочуп калат, жүрөгү түшүп калат, кийин жашоодо коркок болуп калат деп өзүнчө багат экен. А кыргызда андай эмес, эже. Бирөө балалуу болуп кала турган болсо, эмне айтпай атат? Бас көркөлөбүз деп эле тапырап барып, уктуп аткан баланын бетин ачып, чымчып мурдунан өбүп, анын кимге окшошуна чейин далилдеп ошо жерде. Ишо аны жаш балдарга сендер карай бергиле деп коюп, бияка чай ичкенде кирип кетесиң, алар нары тоголот, бери тоголот, бетин тытып, уже жашоого бышыра баштайт ошо кезде. Андан кийин 40 күндөн кийин бешикке салабыз деп баштайбыз. Бешикке салганда дагы мындай серноманиялар башкача го, чүкөлөр салып тиги бала жата берет, көз тик жейт. Тааныбайт, шоковой состояниеда. Ишо арча түтөтүп коебуз, сала деп. Неге арча түтөтөбүз десе, көрсө биз туура кылат экенбиз. Биз бешикке салып атканда эле дымовой чашкага даярдайт экенбиз балдарды. Ошон үчүн жана площадьта дымовой чашка жарылганда, муну бешикте эле көргөм деп өтүп кетет экен ар жагына. Анан бешикке салып, бутун түп-түз кылып, мындай какайтып, таңып, аба жетпей кыйналып атса, үстүн капкараңгы кылып жабып, анан жана Болсунбектин нырына окшогон бир ырдай түшүнүксүз, байкайсыздарбы? Ошо эмне жөнүндө ыр, жана ким билет, апалар, билесиздерби сөзүн ошо эмне жөнүндө? Менимче ал мындай эле түшүнүктө да, мындай алдыда мындан да жестокий күндөр бар. Уктай бер балам, уктай бер азырынча деп. Ошон үчүн кыргыздын баласы бешиктен чыкканда чиренип башкача чыгат. Анан бешиктен чыгып база баштаганда да бир той кылып беребиз. Ой, келгиле, туша тойго келгиле деп жаңы басып аткан баланы тушап, эл эки жакка бөлүнүп тизилип туруп, анан встречный балдарды кое беребиз го бери көздөй. Алар дагы чуркап келатып, жыгылып, бирөө башын тебелеп өтүп кетип аткан тиги бала көрүп, кыйкырып, ыйла берсе, жандалар чурка дегенде шок болуп, ата-энесин караса, ата-энеси деле менен алды эле кыйкырып аткан болот. Тиги бала корккондон көзүн бекем жумат дагы, көзүн ачса эле кучакчан бир бала турат мандайында. Шап эле тушоосун кезип эле тай деп жетелеп калышат. Бая басып жүргөн бала кайра наоборот буту иштебей баспай калган болот. Анан өзүнө келе албай, опа деп көтөрүп кайра тозуп мындай десант кылат экенбиз ошондо эле. Анан
4-5 жашқа келіп қалғанда тағы бір страшный той болады. Ал өмір есінен кетпей тұрған той болады тұғандар. Ал той башталарда тиги бала сезет. Себебі біздікілер чоғыла баштағанда эле, чото мени бір беле кылгана калды булар, чоғылса эле бирдемке кылчу эле деп, шугайна баягы бала. Анан алда эле жөнүндө самолеттон часын чүтейт, анан чүтейт, алдай беришет. Анан келип эле бычактар даярдаганда, баягыдай эле жип кезет болуш керек деген понятияда турганда эле, шарт андан кийин коркушту эмне керек, тиги балага деле бар. Кыскасы аман болсом болду да дегенде эле жатып калат. Анан үйлөнгөндө дагы баатырча үйлөнгөн экен мурдакылар. Азыркы ажырашуу көп болуп кетип атат да. Себеби эмнеде десең, көрсө биз үйлөнүп атканда алдап коет экенбиз. Картеш менен барып, ак көйнөктү кийгизип, үйүңө жетелекте эле желкеңе көтөрүп сүрөткө түшүп ошо жерде. Анан кийин төрдүн төбөсүнө отуруп тойду берип, анан үйгө барганда жаша алмашканда, афристер алдап коюштуңар деп кетип калып атат. Мурдакы апаларды башкача алып кеткен да аталар, Урган моюнча атчан бар эле эшигин ыргыта теп, биягын бияк ыргытып, тияк ыргытып отурган жерде дүбүр кыйкыргы өкүрөк менен кетет. Көкбөрү ушундан чыкса керек деп калам кедечи. Шу көкбөрү деле алып кеткен апалардычы. Алып деле каяка кетип атканын билбей кете берген, көшөгө келип отурган эле шүгөн, мен турмушка чыккан турбаймынбы деп ошондо билген ал. Ишо күйөөсүн деле тааныбайт кимге тийип атканын. Бирөө келет да, мен менен жашайсың деп, макул деген мочурда отостой отуруп калган. Алар жизнь кетпейт. Себеби ойлонгон дем, ап келгенде ушундай ап келди, кетсем точно өлтүрүп коет, жашай берейин деп эле жашашкан. Ошентип олтуруп 10 балалы, 15 балалы болуп, кыргыздын санын көбөйткөн ошо апалар бар болсун. Азыр эми баягы жаштар бузулду деп көбүбүз сүйлөп атабыз. Бул жаштар эмне болуп бузулуп кетти? Же төрөлгөндө бузук төрөлүп калганбы? Муну такташ керек да, ал жөндөн жөн бузулуп кетпейт да. Анан кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Аганы көрүп ине өсөт да, эжени көрүп сиңди өсөт дейт. Биз бири-бирибизди көрүп эле өсүп атабыз. Биз бир болсок чогуу эле бузулуп кеттик туугандар. Моюнга эле алалычы. Көрүп атабыз кымда, чоң эле акелер жаш кыздарга аяз ата болуп алышты, айфон алып берип эле, машина алып берип коюп эле. Чоң эле эжелер жаш балдарды багып алды, жуунтуп, тарантып, тазалап эле, жаштакай кылып эле. Үйлөнгөн жигиттердин баардыгын бойдок кыздар жакшы көрөт дейт. Неге жакшы көрөт десең, себеби сындырганга оңой болот имиш. Баягы сүрөттү жөнөтөйүмчү, М-банкты жөнөтөйүмбү деп эле. Анан баягы үйлөнгөн балдар бойдок кыздарга банкомат болуп эле көчөдө турат дейт, кадимкидей эле ушундай. Ушундай болуп калыптыр да. Анан азыр дагы бир сөз жүрүп атат. Азыр аялдар кыйын болуп кетти, Биздин прическабыз тартып алды, анан кийин шымыбыз тартып алды, машинабыз тартып алды, минти тигинти деп. Туугандар, бул сөздүн акыйкаты ушунда экен, кимди ким багып аткан болсо, ошол кыйын болот экен туугандар. Эгерде эркек багып аткан болсо, эркек кыйын болот экен. Былжырабай отур. Сага эмне жетпейт деп урушуп коет экенсиң. Эгерде аял багып аткан болсо, аял урушуп калат экен. Колуңа эмне келет сени? Кылсаң ушул акачар кылбайт деп. Отурчу сен дегенде эле отуруп калат экен тостой. Анан эмне кыларын билбей эле анан көрүнгөнгө комментарий жазып сөгүнө өргөн эркектер ошолор болот экен. Адеме аялдардан сураныч, сиздер эркек бакканды токтотуңуздар. Эркек бакканды ушинтип улантып бере турган болсоңуздар, 20-30 жылдан кийин лөлүн аялдарына болуп каласыңар. Лөлүн эркегин ким көргөн көчөдө? Аял багам деген. Только аял жүрөт. Анан кыргыздын эркектери лөлүн эркектериндей болуп жата бербей, туралда иштейли, кыргыздын кыз келиндерин мигрант кылбай, өзүбүз эле багабыз. Рахмат, чоң рахмат. Өткөндө больницага барып жатып калдым, бир 10 күн больницада жатып анан бизде мындай болуп калыптыр туугандар, бул көйгөйдү айтып сүйлөшүп алыш керек экен. Биздин больницалар гостиница эле болуп калыптыр. Жатканга эле экен. Таң калыштуусучу, больницада жатып кайра больницага барат экенсиң, үйдө жатып больницага барасың го? Больницада жатсаң эле, бизде деген кан текшере турган жок эле, тиги больницага барып кел дейт, тиги кетесиң. Ал больницадан эптеп чарчап келсең дагы кайра карайт дагы, УЗИге барып түшүп кел, тиякта бар дейт экен. Аяққа бар УЗИге түшүп келет экенсиң, жүрөгүң тияктан тартып кел, кыдырып жүрүп эле кайра ооруп калат экенсиң.
келип жатасың кечинде баягы гостиницага ишиң бүтүрүп келгенде эле жатасың. Анан болгону эме кыздар келет экен дагы, медсестралар укол сайып коет экен, болуп жатасың. Биз ташып жүрүп өлтүрүп алат экенбиз көбүн туугандар. Ошон үчүн кудулдар менен эле акындарга шылтай бербей, элдер сиздер дагы айтаңыздар. Эң биринчи адамдардын ден соолугу керек экен. Биз бири-бирибиздин ден соолугубузга кайдыгер мамиле жасап атабыз. Байкап атасыздарбы? Интернетке чыгып алып эле көрүнгөн дарын эле реклама кылып атат. Могу дарын ичсең бөйрөгүңө жакшы экен, могу дарын ичсең жүрөгүңө жакшы экен, могу дарын ичсең көзүңө жакшы экен десе, өткөндө бирөө чыгып алыптыр, опчи орун дарылай турган дары таап алыптыр. Могу дарыны алып ичсеңиздер, кан тамыңыздар чоңоюп, мээңиздер ордуна келип, көзүңүздөр жакшы көрүп, бөйрөгүңөрдө таш түшүп, бооруңар тазаланып, кыскасы өлбөйт экенсиң дейт. Анан биз ошолорго ишенип ичип алабыз дагы, анан эле кайра эле Фейсбукка чыгып калабыз. Кагылайын кайрымдуу кыргыз элим, боор алмаштырыш керек болуп атат. Биз артисттер дагы жөн жүрбөй көрүнгөндүн дарысын реклама акча үчүн. Мына могуну алып ичсең, укмуш диетага сон экен. Мен бир айда 10 килограмм таштай бердим. Мына вес жок. Сон болуп калдым десе, аны алып ичип алышып, алар весин таштабай эле давлениесин таштай берип болуп жатышат тияктан. Анан кайра артисттер чогулуп алып чыга атабыз. Урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, кайрымдуулук концертке келип койгула, кайрымдуулук концертке деп. Анан кыргызда дагы бир сөз бар экен. Бизди кытайлар уулап атыптыр. Эмне уулап атыптыр? Продукциясынын баары уу экен. А билеткесин жеп эле койбойсуңбу? Десең, тукумсуздук алып келет экен, анан биз тукумсуз болуп калгандан кийин биздин жерибизди кытайлар алып алат экен дейт. Каны каяктан байкап калдың сен? Азыр мына 2-3төн эле балалуу болуп калбадыкпы? Мурдакыларды карачы мында. Ой, 10дон, 15тен балалуу болуптур дейт. Назат таштап бир карап көрөлү. Илгерикилер кайсыл убакта балалуу болгон? Алар 30 жашында аркасы 7, алды 10 балалы болуптур. Азыр 30 жашында бала эмес, аялы жоктор толуп кетти. Ал каяктан балалы болот? 35ке чыгып үйлөнүп атат, 40ка чейин 3 бала нормально го дейм а? Шундай болуп атат. Ал эми даңкыйган менен даамы жок деп коет кыргызда. Былтыркы клубникаларды көрдүңүздөрбү? Даңкыйган менен даамы жок. Ошону бир кыргыз багыптыр. Силтираны кыргыз чачыптыр, химияны кыргыз чачыптыр, базарга алып келип сатыптыр дагы анан жөн кетпей үйгө дарбыз ала кетейин деп дарбыз алып кеткен экен, аны да бир кыргыз ошентип багып коюптур. Ошентип биз бири-бирибизди уулап коюп атабыз. Эттерди дагы жөн эле. Кандайсыз, жакшысызбы? А, бүттү. Неме кол менен сетеп тур мындан да. Тегилер. Сойтбек сен кайсы? Кол чайып коюңуздар кыздар. Соке. Жиынтыкка келели. Жиынтык ушундай экен.